Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Аты жөнүм Арзибаев Бекболот, Ош шаардык кеңешинин депутаты болом. Мен буга чейин Садыр Нуркожоевич, Ош шаарындагы мыйзамсыз сатылып кеткен жерлер боюнча маселе көтөрүп келе жатам. 5 жылдан ашуун убакыт өттү. Тилеге каршы мен прокуратура органдарына дагы бир топ ирет арыз менен кайрылып жатам. Алар прокуратура органдары акыркы жылдар аябай жакшы иштеп атат. Бирок биздин жогорку жактагы соттор ошол мыйзамсыз сатып алган, басып алган жерлердин хазайындеринин кызыкчылыгына чечим чыгарып берип коюп атат да. Ошол менин аябай жанымды кейитип атат. Себеби алар элдин эсебинен байып алып, азыр Ошто өзүнчө таасирдүү адаммын деп көрсөтөт, бирок гектарлаган жерлерди басып алган. Ошонун бири мына Мырзахматов Мелис. Ош шаарындагы Акпарат дайрасынын эки четин 10 гектарга жакын жерге үй салып алган. Андан кийин мына Татан соода борбору мурунку жибек комбинаты болсо керек. Жалпы аянты 10 гектардан ашуун жер басып алышкан. Же мыйзамсыз эле сатып алышкан дагы, бирок азыркы күндө мен ошол ак иштедим эле, мен ушундай элге күйүмдүмүн деп жанагы соц тармактан чыгып алып, жанагындай кылганы туура эмес деп эсептейм. Андан кийин мына бул 2020-жылы Кеңсай массивинде 100 гектар жерди бир ишкерге кызыл китепке сатып жиберген Садыр Нуркожоевич. Мен бул боюнча күч органдарына кайрылып атам. Азыркы күнгө чейин сот иштери бүтпөй, жарым 50 гектар жер кайтты, 50 гектар жери дагы сот иштери каралып, соттор ошол жанагы жер басып алган кишилердин баягы кызыкчылыгына чечип берип коюп атат. Ошолорго өзүңүз дыкат баягы көз жүгүртүп карап бериңизчи сураныч. Себеби элдин эсебинен байыгандар акыр аягы жооп бериши керек деп мен ар дайым айтып келем. Анан дагы Ошто буга чейин эски ипподром болгон. Аянты 3 гектарга жакын жер болгон. Ал мурунчу Ош шаарынын мэриясынын жетекчиси мыйзамсыз сатып жиберген. Мелис Мырзахматтын убагында. Аны Акматбек Келдибек сатып алган. Ал жерге азыр үй курган, көп кабаттуу. Жери мыйзамсыз. Бирок айтып чыксаң эле ошолордун баардыгы бул кыргыздын жанагындай чыган угулдары эле сен көрө албайсың дейт. Мен көрө албайт эмес, бирок элдин эсебинен байыгандарды ачык айтканга мен ушундай бел байлап атам да. Себеби ошол биздин Кыргызстандын ошол Ош шаарындагы жетекчилердин баардыгы ошол биздин азыркы бала бакча жетишпей атканына, жолдун талкаланына ошолордун түздөн-түз күнөөсү бар да. Себеби мен 10 жылдан бери шаардык кеңеште иштеп атам. Алардын ошол бештен бери чыга элек балдары дагы доллар миллионерлер болуп калган. Гектарлаган жерлерди каттап алышкан. Ошолор акыр аягы жооп бериши керек деп мен кайрылып атам. Күч органдарына сиз өзүңүз ошол биз айткан маселелер боюнча иликтөө жүргүзүп, ошолордун Түшүнүктүү, рахмат. Так, могу биринчи маселе боюнча дагы прокуратуранын иши экен. Шаарда мыйзамсыз жерлер сатылып кеткен, арыз жазып келем, прокуратура көңүл бурбайт, кайра эме кылып коет деген. Эсиңерде болсун. Анда экинчиси, Кеңсай массивинде 100 гектар жерди да сатып ийген деп атпайбы? Туурабы? Ипподром боюнча. Карагыла, жакшылап карагыла, анан баягы кол ирисине тартат болуп, чөнтөккө карап, кызыкчылык кылып, тууганчылык кылып карабай койбогула, реалдуу түрдө карагыла. Кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Көрүп атасыңар мына акыркы окуяларда кандай болуп чыгып атканын баардыгын тең түшүндүңөр, а? Мен мына жазып алдым жерге. Менде ушу ойдон калат. Мен анда-санда бир бош убакыт боло калганда ачып карап турам. Анан баягы жерде айтылды ошо ойдон унутулуп калды болуш керек дебегиле. Сен да жазып алып атасыңбы? Так, кимсиз сиз? Микрофонго чыгып туруп жооп бериңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Сиз көтөргөн маселе боюнча аталган иш сот өндүрүшүндө турат. Бирок өзүңүз билесиз, соттогу ишке кегилишүүгө тыюу салынган, мыйзамда каралган теңдик принципин бузуп коюшубуз мүмкүн. Бирок кылдаттык менен мыйзамда каралган тартипте айткан ишиңиз чечилет. Сиздин кызматыңыз? Мен Жогорку соттун төрагасынын орун басары жарандык иштер боюнча. Жарандык иштер боюнча. Камчыбек Шаралы мен ал. Ушул 3 иштен ошол жакта турабы? Кеңсай массивиндеги 100 гектар шаардагы мыйзамсыз жерлер. Мырзахматовдун иши боюнча ошол Ош шаардык сотунун өндүрүшүндө турат. Каралып атат. Ипподромду сатып деген боюнчабы? Ипподром мындай кылайлык, ар бир иш боюнча сиз могу жыйындан кийин кайрылсаңыз, бул жакта ушул Ош шаардык сотунун төрагасы, административдик соттун, облустук соттун төрагалары отурат. Ошол кийинкири сизге жооп беребиз. В общем, кыскасы мен баарын жазып алдым. Кайсы иш боюнча кайрылды, кимге кайрылды, кимдер карабайт деп. Түшүндүңөр, прокурорлор. Көп нерсе ушу силерден зависит этет да. Прокурорлорго зависит этет.
Эгер силер адилет карап чечип койсоңор, эч ким арызданбайт. Экинчи тарап деле түшүнөт аны адилеттүү чечилгенинчи, адилеттүү. Адилетсиз болгон үчүн ушинтип кайрылып атышат мынакей. Отуруңуздар. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу президент, саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Бакыев Айдар Курманбекович, жаратылышты коргоонун Кыргыз фондунун жетекчисимин, ошондой эле Ош шаарынын жеке ишкеримин. Урматтуу президент, сиз ушул Ош шаарына келип, мына элдин духун, рухун көтөрүп келгениңизге чоң рахмат. Себеби Ош шаары эки чоң окуяны баштан кечирген, пандемия, ар кандай катаклизмдерди башыбыздан кечирген шаар. Ошондой болуп турганда Токторбаев Жеңиш Шермаматович деген крупный строительный магнат, олигарх, жогорку кеңештин депутаты болуп туруп келип, Ош шаарына келип, мыйзамдарды бузуп, тебелеп, тепсеп, адамдардын укуктары эч нерсе калбады, чекеден бузуп, чачып кетти. Ал киши Ош шаарында мамлекеттин ичиндеги мамлекет түзүп, бүтүндөй мамлекеттик бийликти деморализация кылып, биздин кат, арыз, муңдар каралбай, эми кыймылдай баштады. Сиз жогорку кеңеште сүйлөгөндөн кийин биздин арыз, муңдар эми кыймылдай баштады. Мен айтайын дегеним ушул окуя, ушул иштер укуктук баа берилип, сотко жетип, аягына чыгыш керек. Бул керек болсо Ош трибуналы деп деле атасак болот да, себеби 2000ден ашык адамдардын укугу тепселенип кетти. Бүтүндөй Ош шаарынын көчөлөрүнүн боюндагы бизнес, дарыянын боюндагы бизнес, каналдын боюндагы бизнес эч нерсе калбады. Ош шаарындагы бизнеске кайра ордуна бутуна турганга 4-5 жыл керек. Ошондуктан менин кайрылуум ушул жапа чеккен адамдардын кенемте компенсациясы тезирээк чечилип, ушул адамдар дагы тезирээк коомдук ишке киришип, экономикалык активдүүлүккө киришиш керек. Себеби бул адамдар эч кандай чөгүп кетпейт. Себеби бардыгы опыту бар, бизнестик опыту бар, турмуштук опыту бар адамдар. Бизге ушул компенсацияны тезирээк чечип бериң. Ушул мен айтайын дегеним, сиз президент болгондон бери мына алтыныбыз 52 тоннадан ашты. Ушул компенсацияны карап бир 2-3 тонна алтынды Ош шаарына карап берсеңиз. Түшүнүктүү. 2 тонна алтын билесизби канча сом турат, канча доллар турат? Почти 300 миллион доллар турат азыр. Даже 400 болуш, 400ге чыгып кетпесе, 400 тонна, 400 миллион. Так, Жеңиш Токторбаев боюнча да биз ал кишиге ишенип алып келип койдук мэрияга. Башында абдан жакшы иштеп атты. Мына сиздер окшоп эле мен деле ишенип, ой молодец, мыйзамсыз курулуштарды бузуп атыпсың. Каналдын жээгине үстүнө үй салып алгандардыкын бузуп атыпсың деп көрдүңөр да, үстүнө үй салып алгандар. Мисалы суучулдар барып туруп, ошо регулировка кылып сууну кылайын десе, бирөөнүн эшигин такылдатып барып, уруксат бететиги сууну эметип алайын дейт экен да. Анан ошондой кылып, анан мал сарай кармаган малдарды куруп алган, бул эми туура эмес. Бул жагынан эми анын эмгеги деле бар эми. Аша чаап кеткен жактары дагы болуптур. Мына мен ушу акыркы 1 айда мына Жанар мырзаны кабыл алып атам 2-3 жолу. Бияка жиберип мына министрди, курулуш министрин, жол, МЧС министрлерин жиберип, анан отчет алганда, отура берле. Отчет алгандан кийин анан мен дагы көрдүм да, чындап эле аша чаап кеткен жерлери дагы болгон экен. Эми баякы сносту кылып салып туруп, анан аны биринчи снос кылбай туруп, алар менен келишиш керек эле. Тил табышыш керек эле, бая баасын келишип туруп, анан чыга берип туруп, анан кийин снос кылыш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин мына Жанар мырза айтып атат, 70 канча киши, 700 канча кишинин үйү бериле элек экен деп. Анын бардыгын биз азыр ордуна, калыбына келтиребиз. Ал эми биздин бийликтин кемчилиги, менин деле кемчилигим десем болот, эми ишенип мэр кылып койсом, анан кийин ушундай туура эмес иштерди жасабайыптыр. Ийгендиги үчүн эми мен дагы күнөөбүздү биз мойнубузга алабыз. Ошон үчүн бийлик булардын бардыгын бүтүрүп беребиз.
Анан эми сиздин 2 тонна алтыныңызды биз бере албайбыз, бирок компенсацияңызды беребиз. Компенсация берет, мына мэрия бардыгыңарды жакын араларда мен тапшырма бердим бүгүн. Көпкө созбогула дедим. Жакын араларда бардыгын чогултуп туруп, бардык тараптарды, Жеңиш мырзанын өзүн да чакырып келе дедим. Чакырып келип отургузуп алып туруп, бул жерде бир Кытайлар менен да иш кылып ийген экен. Кытайларды да чакырып келип отуруп алып туруп, анан кийин бардыгын чечип, точканы коюп, өгүз өлбөсүн, араба сынбасын кылып туруп чечкиле деп тапшырманы бердим. Компенсацияңызды аласыз. Ассаламу алейкум. Президентибиз Садыр Нуркожаевич. Биринчи Худайдан дейт. Экинчи себепкери сиз гана калдыңыз. Мен өзү негизи Ош шаарынын тургуну болом. Курманжандатка 233 14-квартиранын жашоочусумун. Мен барбаган жерим Атыңыз? Иметова Калима Токтосуновна. Мен барбаган жерим калбады. Үйдө дагы 20 чакты кат бар. Бир дагы алардан мындайча айтканда эч нерсе чечим чыкпады. Жалгыз баламды 2025 жылдын 6 декабрь күнү УКМК кызматкерлери опера группасы эми мен азыр инсульт алган үчүн жакшы түшүндүрө аламбы, түшүндүрө албайм, аракет кылам, бирок сизгечи мындай мурункудай болбой калдым. Бала менен сынаганда бар жокко даяр болот экенсиң. Жаппадан жалгыз балам, эч кимим жок. Бул баламды өзү негизи 6 жыл бирөөлөр алдап кетип, 6 жыл кредит төлөп 30 жашында үйлөдүм. Али небре көрө элекмин мен. 2025 жылдын 6 декабрында УКМКнын кызматкерлери опера группасы кармап кетти. Анан мен бардым. Эмне себепте мен баламды ушинтип саат 3-төр чамасында, түнкү 3-төр чамасында. Анан ушундай контрабанда менен таможняда иштейт. Балам иштеп жүргөн, 1 жылча иштеди. Жакшы иштеди. 2 окууну бүтүргөн балам. Кыргызстандын желегин желбиреткен бала, спортсмен. Мен бир арам менен аралаштырып баламды бакпадым. Бир адал эмгек менен бактым. Чесир аялмын. Кыскасын айтсаңыз, неге кармап кетти? Неге кыскасын айтыңыз? Кармап кетиши подстава мененби кармашты баланы. Анан кийин 3 жыл Каякта иштейт эле балаңыз? таможняда иштейт эле. Таможник. Анан 3 ай резонанс жаратышы булар. Алтын деп, кийин баягы өзбекстандыктардан сурасам 1 грамм алтын болгон эмес экен аердечи. Бардыгыбыздын алтындарыбызды чогултуруп, ошолорду бүт запись кылып жазып алганмын. Алтын болгон эмес экен, сахарный диабет келе 500-600 миңдик эле дары болгон экен. О баламда о сменасында болгон эмес биринчиден. Эч кандай улика, видео, камера болгон эмес. Бир гана бунун неден кармашып атат? Ошо аэропортто иштеген таксист Баридин деген бар экен. Ал баламдан 15 миң акча алган экен, айлык алганда. Кандай тааныш экен билбейм. Машинасы бузулганда таксини ояк бияка алып жүргөндө алып барып жүргөн. Ошентип тааныш болуп калат дагы 15 миң алган экен. Ошон Эмне үчүн камап коюп атат? Алтын дейсизби, же эмне? Наркотикпи, же эмне? Кана айткылачы, эмне экен бул? Урматтуу Садыр Нуркожаевич, бул факт боюнча 6 декабрда улуттук коопсуздук кызматы тарабынан жарандар кармалган. Ал жерде баш аягы менен 7 жаран кармалып, аларга кылмыш жаза кодексинин беренелери боюнча, контрабанда боюнча, аткезчилик боюнча айыптар коюлуп, камалышкан. Бул аялдын уулу ошол маалда бажы тармагында кызматкер өткөгөн. Булардын бардыгы тергөө жүргүзүү маалында ага чейинки ыкчам жүргүзгөн аракеттердин негизинде далилденген күнөөсү. Булар аткезчиликте алтын, анан кийин жанагы зергер буюмдар менен, анан медикамент деп коебуз, дары-дармектер менен шүгүрлөнүшкөн трансграничный организованный преступный группировкада турган. Азыркы күндө Алтынды Өзбекстандан бери карай өткөрүп атабы ошондо? Түшүнүктүү. Анан ташкан бул жигитибиз бажыда иштеген бүт платеждорду ошол отметка деп коебу, тиги жактардан М-банк аркылуу, андан сырткары электрондук кошелектор менен байма-бай алып турган. Булардын бардыгы далданып, азыркы күндө кылмыш иши прокуратура тарабынан сотко өткөзүлүп берилген. Түшүнүктүү. Азыр сотто каралып атат экен да? Сотто каралып. Эжеке, мен жазып алдым муну.
жазып алып, особый отметкага коюп койдум. Мен баргандан кийин тактаймын, угуп туруңуз эми. Мен баргандайын өзүм көзөмөлдөп тактайм. Эгерде чын эле контрабанда өткөрүп кармалган болсо, анда айла жок. А эгер сиз айткандай жөн эле акча түшүптүр, анан жөн эле алган экен, аны мындай эле алган экен деп айтканыңыз аныкталбаса, анда капа болбойсуз. Бул бир. Экинчи, ушул контрабанда боюнча бул эми отургандардын бардыгыбызга тиешелүү. Биздин өлкөгө контрабанда деген товар кирбеш керек. Бул боюнча мен бардыгынан катуу талап кылып келатам 5 жылдан бери. Мына экономикабыздын 3 эсе өсүшү, айрым позициялар 9 эсеге чейин өсүшү, мына айрыкча салык, то есть бажы тармагы. Мына ошол катуу көзөмөлдүн кесепетинен. Эгерде андай кылбасак, контрабанда кире берсе, анда биз эч качан бюджетибизди толтура албайбыз, контрабанданы бууй албайбыз, коррупцияны жок кыла албайбыз. Анда баякы эле 2020-жылга чейин эшек менен жүргөндөй эле жүрө беребиз, эшек минип жүргөндөй эле. Капа болбойсуздар, ошон үчүн немеге. Анан дагы бир нерсе. Мына ошол контрабанданы жок кылгандын кесепетинен мурда 35 миллиард сом бюджетке чогултуп жүргөн болсо жылына. Азыр билесиздерби канча чогултуп атабыз? 135-140 миллиард чогултуп атабыз. Мына ошол контрабанда бизге киргендин эсебинен, анан дагы көзөмөлсүз уурду алып кетип аткандын эсебинен 100 миллиард жеке адамдардын чөнтөгүнө кирип турган. 100 миллиард сом. Элестетип көрүңүздөр, не деген эбегейсиз акча. Мына азыр ошонун бардыгы бюджетке келип түшүп атат. Бул бир. Экинчи дагы бир неме эстеп кеттим бул эженин айтканы боюнча. Жанагыдай наркотикке көп жаштарыбыз берилип кетип атат. Мен жөн эле курьерлик кылдым эле, билбей калдым эле, анан уш жерден алып барып бир жерге коп койчу дегенен эле алып барып койдум эле деп жанагындай химический, синтетический наркотиктерге дагы азгырылып кетип, анан ушинтип ыйлап аткандар бар. 400-дөн ашык, 500-дөн ашык жаш балдарыбыз азыр түрмөдө жатат ошол боюнча. Мен өткөндө жаңы жылдын алдында экен, же качан эле бүт ата-энелерин, жакындарын чогултуп, ак үйдө ынтымак ордодо алар менен баарлаштым түздөн түз. Анан биринчи жолу кабылгандарды, аларды мен сөз бердим, макул мен неме менен ырайым берип чыгарайын. Экинчи, үчүнчү жолу кабылгандар капа болбогула, алар бизнеске айлантып алган аны деп. Жеңил акчага кирип кеткен деп туруп мына. Мына ушу контрабанда менен ушул аябай бизде проблема болуп атат. Казакстандан, Өзбекстандан контрабандалар кирет. Ар кандай тамак аш болобу, башка болобу, биз анын бардыгын кармап атабыз. Аларга айоо жок күрөшүп атабыз, айоосуз. Мына кече күнү эле крупный товарларды ошо Казакстандан бери кирип келатканда кармашты, кармап атышат, мындан ары дагы кармайт. Контрабанда дегенди биз жок кылышыбыз керек. Ал ар бирибиздин чөнтөгүбүзгө кага турган нерсе эме. Да бул контрабанда деген. Бюджетке түшүш керек, растаможка болуш керек, НДСин төлөш керек, таможенный пошлинасын төлөш керек, анан кириш керек бизге товарлар. Ал төлөнбөсө, ал жеке чөнтөктөргө кетип калат дагы. Биз мектеп да сала албайбыз. Эжекенин айткандыгы дүйшөндүн мектептерин да алмаштыра албайбыз жаңыга. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр аны. Assalomu alaykum. Men O'shko'chadan Qodirov Qobiljon atim. Sadrullo Xo'jayev Janar Aqayevga men savolim. Buni O'sh aeroport yo'lida Atыңызды айтып коюңуз. Atim Qobiljon Qodirov. Qobiljon. O'sh aeroport yo'lidan mana O'shga ketadigan yo'l katta yo'l bo'ldi. Mashina ko'p bo'lganidan shu ishni bo'ldi. Biroq naryoqdan boshlandi hozir. Endi shuning uchun kompensatsiyani tezlatmasa, odamlar uyini buzib, o'nlashguncha xila vaqt o'tib ketadi. Shularni sizlarga iltimos qilaman men. Boshqa ketчү жол. Boshlandida ish. А жерде дагы барбы? А бул жооп берип коюңуз. Boshqa so'zim yo'q. Чоң рахмат. Ал боюнча биздин маалыматыбыз бар. Президентибиз да азыр тапшырманы берди. Сиздердин өтө жакынкы күндөрү чечебиз. Алло, саламатсызбы, Садыр Нургулович. Менин атым Гүлгакы Мамасалиева, мен бул жерде укук коргоочу болом, Ош шаарында 30 жылдан бери. Биз жарандардын турак жай укугун коргойбуз. 2010-жылдан бери ошол турак жайлар өрттөнүп кеткен. 2010-жыл ошондон бери турак жай укугун коргойбуз. Жарандардын былтыркы беспределды боюнча кайтып айтпайм. Ошо мыйзамсыз эле снос болгон же жарандарга компенсация берилген эмес, же жарандарга уведомление берилген эмес, же жарандар менен келишим түзүлгөн эмес. Сиз менен биз сизге кайрылуу кылганда билесиз, жер кодексин кайтаргансыз. Жер кодексин 2 себеп менен кайтаргансыз.
ошол основаниясы боюнча, ошо основаниясы жанагы мамлекеттик жана коомдук керектөлөр болсун деп. Анан кийин экинчи основаниясы компенсациялар ошо адилеттүү болсун деген основания менен кайтарганбыз. Анан жер кодексте 18 июлда кол койгонуңуздан кийин ошол жер кодексти ишки жүзүнө ашырып атканда 61 беренедеги снос изъятия жилья деген статьяны бузуп атышат го. Бузуп атышат. Мисалы, мына жергиликтүү кеңеш, Ош шаарынын кеңеши 10 сентябрда 25 жылы токтом кабыл атат. 80 номериндеги токтом кабыл атат. Ошо токтомдун негизинде основанияны разные общественные нужды деп койгон да. Мындайча айтканда жер кодексине карама каршы келип атса, аны Минюст неме каттайт өзүнө. Азыр Минюста бажырайып сайтта айтсаңыз турат ал жергиликтүү неменин, ал жергиликтүү кеңештин компетенциясы эмес. Анан Кабминге барганбыз. Компетенция сенде экен. Ошол Ассаламу алейкум. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу мекендештер. Биз аты жөнүбүз Алиев Абдулкадыр, дестинация Кыргызстан ассоциация туризманын төрагасыбыз. Буга чейин бир нече иш-чаралар менен туризмди өнүктүрүүгө чоң бир салым кылып атасыз. Терең ыраазычылык. Айтайын дегеним азыркы эле жакында сиздин указыңыз менен департамент туризма мамлекеттик агенттиги болду, туризм боюнча өнүктүрүү. Өтө чоң үмүт бар бизде ошо туризм мындан аркы өнүгөт, бюджеттер көбөйөт, штат көбөйөт деген. Эми биздин сунуш буга чейин региондордо, областтарда түзмө-түз департаменттин сотрудниктери болбогон себептен бир аз региондордо кыйын болот эле да жылыш. Бизде Кыргызстанда 7 областта 7 дестинация бар да. Мисалы дестинация Баткен, дестинация Ош, ассоциация туризмалар. Жергиликтүү бийлик менен өтө тыкан жакшы иштешет. Жергиликтүү бийлик бардыгы билет туризм багытында. Эми айтайын дегеним, ушул жергиликтүү дестинациялар менен областтарда мамлекеттик агенттик менен официально бир келишим түзүп, буга чейин биз партнер болуп иштеп жүрөбүз. Бирок келишим түзүп, ошолордун өкүлү болуп иштесек мүмкүнчүлүк бар мыйзам негизинде. Бизге акча деле керек эмес. Бирок бир официалдуу келишим түзүп туруп иштесек биз өтө бир жакшы жылыш болот эле. Себеби буга чейин деле сонун иштеп атабыз, дагы жылыштар болот. Уюштургула. Болот. Мына мен азыр администрацияга тапшырма берип атам, ошону уюштургула деп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, атым Турдалы, фамилиям Оморов. Бокс боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген баштыруучусумун. Мына ушул олтурган элдин негизинен Оштун тургундарынын балдары биздин бокс мектебибизде машыгып келишет. Биздин бокс мектебинин спорт залы 1950 жылдары курулган. Ал өзүнчө чоң тарых. Бирок ошол курулган спорт залыбыз бүгүнкү күндө учурдун талабына бир аз жооп бербей калды. Өзүңүз билесиз, мына ушул Ош жергесинен ушул жерде машыккан Сейитбек уулу Мунарбек 2024 жылы Париж Олимпиадасында эң мыкты ийгиликтерди жаратып, кыргыз бокс тарыхын жаңылап, экинчи орунду ээлеп келген. Баарыбызды кубандырды. Мына ошол ийгиликтен кийин биздин бокс залында машыктоочулардын саны кескин түрдө көбөйүп кетти. Машыгуучулардын саны кескин түрдө көбөйүп кетти. Балдар, машыктыруучулар бизде 21 машыктыруучу эмгектенип келишет, бирок ушул бокс залында 9 машыктыруучу өзүнүн эмгегин жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө балдардын көп болгонуна байланыштуу биринчи себеп, экинчи себеп залыбыздын эскирип калганына байланыштуу заманбап жаңы бокс залын куруп берүү керек болуп атат. Ошого байланыштуу сизге биринчи маселени коюп жатамын. Макул, мен жазып алдым, караштырабыз муну. Рахмат. Экинчи микрофон, эже. Ош шаарынын тургуну Карабекова Миргүл. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ош шаарындагы Vision Group жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясынын ишмердүүлүгүнөн жабыркаган 1680 үлүшчүнүн атынан сизге өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн кепилдиги катары акыркы ишеним менен кайрылып жатабыз. Биздин чыдамыбыз чегине жетти. Юридикалык башаламдыктан, тергөө органдарынын тандалма маселесинен жана ачыктан ачылык адилетсиздиктен элдин нааразычылыгы туу чокусуна чыгып,
чечкиндүү кадамдарга жана массалык нааразычылык акцияларына барууга даяр турат. 1680 үй бүлө тагдыры талкаланып, ири каржылык махинациялардын курмандыгы болуп жаткандыгыбызга кайдыгер карап тура албайбыз. Биздин үнүбүздү сиз гана угасыз. Адилеттикти негизги биздин көйгөйлөрүбүз бул ОСО Vision Group жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясы дольщиктердин мүлкүн күрөөгө коюу аркылуу 9000 АКШ долларын РФК банкынан кредиттерди алып, ал жерге ошол дольщиктердин жерлерин, үйлөрүн кожоюндун мурунку Орозбаев Замирбек, Орозбаев Таир жетекчилери күрөөлөргө коюп, Vision компаниясы азыркы күндө ушул күнгө чейин 7 объектиси бар. 7 объекттин бардыгы ушул күндө курулбай токтоп турат. Атап айтканда шаардагы үлүшчүлөргө таандык жер тиркелери жана курулуп жаткан үйлөр күрөөгө коюу аркылуу Россия Кыргыз өндүрүү фондунун 9 миллион АКШ доллар өлчөмүндө кредит алышкан. Бул каражаттар миңдеген адамдардын батирлерин бүтүрүүгө эмес, Кадамжай районундагы Халмион жеке заводунун курулушуна багытталган. Эр алалык деңгээлдеги коррупция бул. РФКРдин каражаттары максатсыз жумшалып, фонддун жана мамлекеттин аброюна сокку урулган. 1600 Түшүнүктүү. Нурдан кыскача жооп берип кой, андай мен дагы айтып коеюн, кошумчалап коеюн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Vision Group компаниясынын курулуш объектилери 2021-2022 жылдары башталган. Ал учурда эч кандай күрөө коюлган эмес. Ошол себептен курулуш компаниянын басаңдап кеткендигине байланыштуу, курулуш иштери аягына чыкпай аткандыгына байланыштуу былтыр 2025 жылы июль айларында биз укук коргоо органдарына кайрылганбыз. Ошол укук коргоо органдар биздин кайрылуунун негизинде кылмыш ишин козгоп, бүгүнкү күндө кылмыш иши тергөө органдарында тергелүүдө. Алар баякындайды, подвалдан сатып ийишип, баякы деме, котловандан. Котловандан сатып ийип, акча алдап, арзан бааны сунуштап туруп турабы? Арзан баа менен сатышкан, финансылык документацияларын эч кандай жүргүзүшкөн эмес. Биз дагы бир нече жолу келип эскертүүлөр бергенбиз, бирок тилекке каршы курулуш иштерин аягына чыгарылганбыз компания. Бул боюнча мындайда ушул залда отурган ар бириңиздерге да тиешеси бар. Ар бир кыргызстандык үй алам деген. Аябай көп ушундай аферист фирмалар бар экен да, строительный. Алып туруп, мына мен баштадым деп, чалабыла салган бир үйүн көргөзүп туруп, мына котловандан 1 жылда, 1,5 жылда эле бүтө коем деп, арзан баада сунуштап элдерге. Акчасын чогултуп алып туруп, анан качып кетет экен да. Мына биздики Сокулук жакта 2,5 миң кишини алдап кеткен бир дөөлөт курулуш дегенди кармап камакта болуш керек эле, по-моему. 1,5-2,5 миллиард сом топтоп алыптыр деге элдерден. Бирок салбай койгон. Дагы кайсылары эле азыр эсимден чыгып атат. Көчмөн Сити деп дагы ал акча чогултуп ушинтип элди алдап бараткан экен, биз аны убагында токтотуп калып, ГИК алдык да, ГИК аркылуу салып берип атабыз элге. Ушундай алдамчыларга алданбасаңыздар да. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, бир сөз менен эле айтып коет. Арзандын сорпосу татыбайт деп. Арзан болуп атканда анан мына ушунчадан эле берем квадрат метрин, пат псо, анан же болбосо пат күлүш дегенде эле ойлонушуңар керек да. Неге мынча арзан? Деп анан ай сен бүт эң жок дегенде жарымына чыксаң анан кийин алайын дебейсиңерби? Эми мындан ары биздин азыр күчүбүз толук жетпесе да бир 50-60% жетип калды. Бүтүндөй республика боюнча мамлекеттик ипотекалык компания салып атабыз. Ошолорго барып төлөп койгула андан көрөкчү. Ошолорго барып төлөп, ошондой дагы неме бар. Азыр баягы жарымын төлөө боюнча да программа бар өзүнчө. Аны возможно барып ылдыйлатабыз дагы. Жарымын эмес, бир 20-30%-ын төлөй тургандай кылып. А жанакы мамлекеттик бюджеттик кызматкерлерге биз эчтеке төлөтпөй туруп эле дароо берип атабыз 25 жылга. Ал кирип эле анан кийин төлөп кетип атат. Мына ошто да ошондой болот. Ушундайларда алданбасаңыздар да, бирок мен тапшырма бергенмин, бүт ушул алдамчы компаниялардын бардыгын ревизия кылып чыгып, мына министрлик, управ делами, мамлекеттик ипотекалык компания үчөө иштеп атат бул боюнча. Кантип баягы алдап кеткендерди биз мойнубузга алып, мамлекет кайра өзүбүзгө алып туруп, беркилерден баягы алдап кеткен акчаларын кустуруп, канчасын кусат, канчасын куспайт, анан себестоимости канча болот. Мисалы,
700'den kurup berem dep Sokuluk жакта Шопоковду ушинтип алдашканда, ал 700'den бүтпөйт азыр уже $1000 бүтөт квадрат метри. Бирок айласы жок, алдангандар, алданып калгандан көрө ошо 1.000'den болсо да макул деп, уланып 2.500 кишинин үйү салынып атат бүгүнкү күндө. Бу Осо Визон групп дегениңердин канча экенин билбейм, бирок муну дагы биз териштиребиз. Териштирип силерге жардам бергенге аракет кылабыз. Ички иштер министрлиги менен чогуу иштегиле ким Нурдан. Мамлекеттик ипотекалык компания үчөөңөр бирге айлашып иштегиле. Кийинки суроолор. Садыр Нуркожоевич, мен Ош шаарынын тургуну Урайымов Шералы. Биз курултайга делегат бар, 2-3 курултайга барганда Ош шаарындагы Ашымакунова 46 жерде жайгашкан областтар аралык онкологиялык борборунун имаратыны куруу боюнча кайрылган элек. Бул боюнча министрликке кайрылдык ошол учурда. Андан вице-премьер Бакыт Төрөбаев келгенде бул жерде анда да кайрылдык. Анан бул имараттын салынганы 1984 жылы Детсатта жайгашкан. Ал эми экинчи имараты болсо 36 жылы салынган илгерки Калилин колхозунда ошо жерге жайгашкан. Эми өзүңүзгө белгилүү акыркы убакта мынабы онкологиялык оорулар жаштардын арасында көбөйүп жатат. Ал эми онкологиялык ушул мен жогоруда келтирип кеткен больницада областтар аралык борбор 4 миллионго жакын элдерди кабыл алуусу чукулдап калды. Мына ушуга байланыштуу ушунун имаратыны курууга азыркы мезгилде ошол эски жайда 6 гектар жери турат. Анын жанынан дагы 2 гектар жерди соттошуп азыр өткөнү турат. Демеге ошондо 8 гектар жер болот экен. Ошо 8 гектар жерге онкологиялык борбордун имаратыны курууга өткөндө КТРден дагы Детсаттын зданиясыны берди, талапка жооп бербей тургандыгыны бир депутат, жогорку кеңештин депутаты Ергешев Бекмурза деген дагы өкмөткө тапшырма берди. Бирок бир канча жооп бериңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча онкология борборунун бир бөлүмү шаардын ортосунда мэриянын жеринде, Детсатта, экинчиси Кара Суу районунда. Ал жерге жер чоң болгону менен жана линейный ускорительдерди койгондо ал канализация менен кетиш керек, бирок канализацияга туура келбеген жер. Биз бул боюнча областтык кургагучук, детский кургагучук территориясынын 7,2 гектар жери бар. Ошонун 4 гектарын онкологияга бөлүп берип ИБРга көрсөттүк. ИБР ошол жерде онкология борборун салуу үчүн, ТОлорун кароо үчүн карап чыкты. Жер удобный деп чечим чыкты. Төлөкөн районунан биз буну салууга чечим алдык. То есть келечекте салынат бияка? ИБР менен салынат. Ушу бияка мен дагы айттым элем го, онкологическийди Ошко дагы бирди салыш керек деп. Анткени 52% эл биякта турат, анан онкология менен ооругандар да көп экен. Ошон үчүн ошону салууну баштагыла тезирээк. Азыр кимде ким айта албай калган немеңиз болсо, мына уже 30 киши туруп калды биякта. Кимде ким айта албай калган, сөзүңөр айтылбай калган, үлгүрбөй калсаңар, кат жүзүндө мына азыр мен кеткенден кийин булар мен менен кетпей эле койгула, министрлер калгыла бу жерде. Кимге тиешелүү болсо ошолорго тапшыргыла, анан ошолор аркылуу мага келет. Түшүндүңүздөр, э? Түшүндүк. Рахмат Садыр Нуркожоевич. Биз калабыз. Кийинки жолку жолугушууга чейин саламатта болуңуздар анда. Министрлер калып, арыз муңдарын алып неметкиле.